Айсулуу айым, сизге сөз. Чоң рахмат, кечиресиз Венера Калбековна. Бир процедурный маселе бар эле да. Менин атыма көптөгөн ата энелердин каттары түшүп атат. Ал ушул Кыргызстанда дары дармектердин жоктугу боюнча. Өзгөчө ушул эпилепсия менен ооругандардын ата энелери ДЦП тяжелой формы симптоматической фекальной эпилепсии деп көптөгөн эпилепсиясы бар болгон, ошого эле чогуу дагы бир нече диагноздору бар болгон балдарга көптөгөн дарылар жок болуп атат. Аларды атап кетсем, ушул Риватрил, Левитинол, Лаксапин, Депакин, Диазепам, Синоктен депо, Фризиум, Ламиктал, Осполот, Трилиптал жана ушул 20 наименование дарылар бүгүнкү күндө жок болуп атат. Ал дарыларды бул балдар күнүгө ичиш керек, бирок бүгүнкү күндө Кыргызстанда ал дары таптакыр эле жок болуп атат. Анан бул дарылардын жоктугу тилекке каршы көп учурларда өлүмгө да алып келиши мүмкүн да. Анан абдан нааразы болуп атышат. Биз буга чейин ушул четверг күнү комитет менен чогуу сүйлөшүп, бир эки аптекадан эле табылды да четверг күнү. Бүгүнкү күндө ал уже жок таптакыр. Анан менде чоң сураныч, ДЛОго да кайрылдык, Кыргыз фармацияга да кайрылдык, ФОМСко да кайрылдык. Бардыгы биз ушул потребностьти билбейбиз, биз аны формировать этпейбиз, биз вообще эч нерсени билбейбиз, бул бизге тиешелүү эмес деп. Эч кимиси бул нерсени, бул маселени мойнуна алгысы жок. Министрди чакырып, ушул келе жаткан жумада ушул биздин Кыргызстанда болгон дары дармектер боюнча ситуацияны айтып берсинчи. Эмне үчүн ушундай даражага жеттик? Эмне үчүн ушундай акыбалга жеттик? Жана ошол эле учурда айтып атышат да, ДЛОдо башка ушул альтернативный, мындай кандай деп коет, не оригинальный, а башка дарыларды алгыла деп, альтернативный дарыларды алгыла десек, ушул биздин ата энелер да айтып атышат да, бул аналогдордун балдардын аллергический реакциялары бар экен да. Бул дарылардын реакцияларын билип, алар бир аз арзан болсо да бардыгын уже карап чыгышыптыр, бир сыйрадан алып чыгышыптыр. Ал дарылар бизге таптакыр болбойт, көптөгөн балдардын аллергический реакциясы бар экен деп ыйлап атышат. Анан Венера Калбековна, чоң сураныч, ушул Кыргыз фармацияны чакырып, ДЛОну чакырып, ФОМСту чакырып бир жообун табалычы, ким бул нерсе үчүн жоопкерчиликтүү, ушундай учурларда кимге кайрылыш керек жана бул үчүн каяктан ушундай бүт дарыларды табабыз? Ата энелер уже ыйлап атышат. Анан эмне үчүн бул кээ бир лекарстволорду даже башка өлкөлөрдөн заказ кыла албайт? Анткени алар бир гана рецепт менен берилет. Анан ушундай акыбалга жеттик да. Менде чоң сураныч, анткени биздин жарандарыбыздын ден соолугу боюнча сөз болуп атат. Өзгөчө ушул эпилепсия менен ооруган балдар. Сиз кат боюнча дагы кайрылсаңыздар болобу министрликтага? Кайрылсаңыз болот да, туурабы? Анан кийин биз азыр мындай болуптур. Бизде азыр Айбек Тураталиевич кат жибериптир. Ошол ДЛО боюнча, Кыргыз фармация боюнча, ишмердүүлүгү боюнча жанагы толук жана бүт больницалардын обеспечениясындагы суранып да, биз азыр ошо маалыматты күтүп атабыз. Ошо маалыматтан да күтүп туруп, полностью маалымат алып анан кийин чыгаралы жыйынга. Кийинки жумага не успеют, оказывается. Ошол болот. Бул деген өтө кооптуу маселе. Предварительно биз толук мындай эмесин ала албайбыз да. Же чакыралы анда министрди кое бербейлиби? Анткени бир жумада бул өтө көп мөөнөт да, бул балдардын ден соолугунун, жашоосунун маселеси болуп атат. Түшүнүп атам. Биз ошо маалыматты алышыбыз керек да. Анда бизди аркы жумада биздин депутаттарыбыз Дастан Далбаевич Бекешев, Эрулан Калчурович дагы маселелерди киргизди. Анда кошо ДЛОнун дагы обеспечениясын сурап кетели, бирок маалыматты толук биз ала албай калышыбыз мүмкүн да. Ошону айтып атабыз биз. Анда ошону мен ошо толук маалымат алып туруп анан кийин аларды сурасак жакшы болот эле да. Бул өтө маанилүү маселе. Анан 2 жума күтө турган эпилептик балдар. Айсулуу Турсбековна, анда убакыты жок. Айсулуу Турсбековна, сиз анда мындай кылыңыз. Эмки жумага сиз келе бересиз. Министр өзү болот. Сиз ошо маселени өзүңүздүн сурооңузду берсеңиз болот. Толук өзү жооп берет. Себеби деген биз талап кылып атабыз, министр өзү келсин деп. Кыргыз фармацияны кошуп коелу, ФОМС менен ДЛОну чакыралы, чоң сураныч. Аларды дагы ушул бир жума, менимче, бул достаточно для того, чтобы понимать, почему и где не хватает каких лекарств. Макул, хорошо, анда давайте. Нуркан Сакина, сизге сөз. Айсулуу айымдын айтканына биз эмдиги биринчи күнү
каалаган жатпайсыз бар министрдин келишин камсыз кылып бергиле деп жана сунуш берип кетти Дастан Далабаевич. Эми ошого бир жумадачы мисалы үчүн ДЛО боюнча, ФОМУС боюнча деле маалыматтарды бергиле десек бир жумада бергенге жетишет. Бир жумада беришет. Эми бүгүн биринчи эле күн, экинчи күн, үчүнчү күн, төртүнчү күн, бешинчи анан кийин азыркы суроолорду берсек, алар азыр чакырылса, ошо менен камсыз кылып берсеңиздер, алар даярданып маалыматтын деле алганга толук жетишет го деп ойлойм. Ошон үчүн биринчи күнгө бул маселени да кошо чакыра берели. Менин сунушум. Жылдыз Сесенбековна, сизге сөз. Венера Калбековна, биринчи күнгө чакыра бериш керек. Бул ситуация ушундай жайдай бир күндө болгон жок. Бул деген ушу министерствонун келип келаткан политикасы ушундайга алып келди. Муну эртерээк карабасак, бул эметет да, күчөйт. Эта ситуация будет только усугубляться. Это связано с политикой министерства и ДЛО. С каждым днем количество доступных препаратов уменьшается, потому что это неправильная политика была первоначально. И она привела к этому. Не только вот эти вот противоэпилептические средства. Очень много препаратов, они смываются, потому что это связано с регистрацией. Очень дорогостоящая регистрация у нас, и очень много производителей уходит действительно качественных препаратов. И сейчас есть список, который завозит только ГП «Фармация», который недоступен для других участников рынка. Это приводит к такой ситуации. Дальше будет хуже. Если мы это в ближайшее время не рассмотрим, не внесем свои предложения, у нас доступа вообще не будет. Мы людей ограничиваем в доступе к качественному медицинскому обслуживанию. То есть с каждым днем ситуация ухудшается. Söz bal bazarlıgıçta. Урматтуу төраға, урматтуу депутаттар, мына министр өзү мойнуна алып атат, кара кеченин көңүрүн жакканга болбойт. Анда эмне уруксат берип жактырып атасыңар? Өкмөт. Мына өзү мойнуна алып атат, кабинет министри мүчөсү. Кара кеченин көмүрүн жакканга болбойт, ууланып атабыз деп. Кыргызстан боюнча жагып атабыз. Айылдын баары смог. Шаарды унуттук. Өкмөт бир жагынан уруксат берип, бир жагынан элди ууктуруп атат анда. Уруксат бербегиле да анда. Зачем уруксат бересиңер элди ууктуруп? Мына комиссиянын төрагасы өзү айтып атат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич. Зачем анда уруксат бересиңер? Көмүрдү, кара кеченин көмүрүн. Бербеш керек да анда. Эгер бурый көмүрдү жаккан, кара кеченин көмүрүн жаккан болбосо. Мэрия өзүнүн иштин толук аткарып атат. Бүт мэриядагы болгон иштин баары толук аткарылып атат. Бүттү, өзүнүн полномочиясынын негизинде бүт ишти аткарды. Өкмөт жардам бериш керек эле, аны да алдап коюп кетти. Жардам берген жок, акча берем деди эле, берген жоксуңар. 50 миллион долларды смогту жоготобуз деп алып туруп Кыргызстанга чачыратып атасыңар. Ошол 50 миллион долларды мэрияга берип койгулачы, кандай ишти чечер экен. Бергиле ошону алып туруп 7 миллион, 8 миллион берип койбой. 2 миллиард сом берем дедиңер эле, мэрияга эчтеке берген жоксуңар. Өкмөт. Элдин акчасын алып 2 миллиард сомго газификация кылады, ушул жерден чечим чыгарып бердик эле, аны да кылган жоксуңар. 8% коюп алып, жырга отурасыңар, уугу өлгүлө деп. Чечиш керек да муну. 3 маселе менен смогту чечсе болот, мен силерге ачыгын айтып коеюн. Биринчиси көмүр. Кара кеченин көмүрүн киргизбейсиңер. 4 районго, муну былтыр да айткам, мурдагы жылда айткам. 4 районго 4 склад саласыңар. Шабуркүлгө окшогон көмүрдү алып келесиңер, залалсыздырган, мындай зыяны жок көмүрдү мөшөккө салып туруп сатасыңар, болду. Башка эч жерге киргизбейсиңер. Автоматтык түрдө 30-40% көмүр жоголот. Иш. Даже охрана окружающей среды кант цементный шифр заводго күчүңөр жетпейт, 3 жыл болду. Түздөн түз кант менен келип туруп, Бишкекти ууландырып атат. 3 жылдан бери акча айтып атабыз. Унчукпай отурасыңар. Катализаторлар, жакында көрдүм, бир кытайлар катализаторларды алып келип аттыр. Ашыларды койсоңор, өкмөт бергиле деп полномочия мэрияга. Ошол катализаторду койдурасыңар, дагы 30% чечилет. Анан Газпром менен иштеш керек. Зимний тариф бергиле, урматтуу Газпром бизге, Бишкекке зимний тариф бергиле. Декабрь, январь, февралга зимний тариф коюп бергиле, биз баарыбыз газификацияга шыгыра өтүп беребиз. Жок, бербейсиңерби? Өкмөт башка газ алып келе турган компаниялар менен сүйлөш керек, Газпромдон башка.
Давайте Азербайжан менен сүйлөшөлү, Иран менен сүйлөшөлү, Түркменистан менен, Өзбекстан менен сүйлөшөлү. Эгер Газпром бизге бербейби, анда башка газовый компаниялар менен сүйлөш керек. Зимний тариф менен атайын Бишкекке газды алып келишибиз керек. Башка айлабыз жок, Газпром. Силер бизге туура түшүнгүлө. Мен түшүнөм. Мэрия азыр тетишти газ өткөрсө, Бериянын эчтекеси калбай калат, шымы да калбай калат. Это очень дорогое удовольствие. Но бирок чечиш керек да. Ой, мынтип отурабызбы, тигинтип отурабыз, көмүр жакканга болбойт, ана мына деп отура беребизби? Машинанын ичинен экинчи позиция пробка. Пробкада турган машина көп жагып атат. Анын үчүн мына Марлен Абдрахманович боруп сунуш айткан, азыр мэр мына бuyakta отурат, объездной дорога салам деп атат. Темир жолун тышка алып чыгам деп атат. Темир жолун тышка алып чыкканда мэриянын акчасы жетпейт. Өкмөт жардам бериш керек. Темир жолунда канча акча берип атат. Ошонун баарын бергиле да, жардам бергиле да мэрияга. Машиналар пробкада турат. Ошол или урматтуу мэр, или метро саласыз, или монорель саласыз, башка жолуңуз жок. Мен сизге айтканмын. Азыр дагы автобус алып келем деп атасыз. Остановкада бир автобус 10 метрден түр токтогондо 5 автобус токсо 50 метр. Пробка создавать этет. А монорельстин теосу бар. Или монорель саласыз, или метро саласыз, башка жолу жок. Автобустар бул пробканы чечпейт. Бул элди гана ташыш үчүн, элге алып келиш үчүн айла жоктан кылган иш ал. Анан эми өкмөт моментип көмүр жакпайт деп туруп анан уруксат берип атсаңар, 50 миллион долларды мэрияга бербей чөнтөккө өзүңөргө алып атсаңар, андай болбойт да. Эмне сатып алган аппаратураңар, машинелериңер эмне смогду азайтабы? Азайтпайт. Ошон үчүн бүгүнкү чечимге даана жазышыбыз керек. Биринчи, көмүрдү токтотуш керек. Или Каракечеге баргыла дагы, Каракечени байыткыла. Кытайдан технология алып келип туруп. Ошол жерден көмүргө Бишкектин шаарынын ичине урматтуу мэр мүшөк менен азыр тендер өткөргүлө эмдиги жылкыга. Мүшөгү жок көмүр киргизбеңиз, жалаң шабуркул алып келсин, Каракечени жакпаңыз, өлөбүз, барыбыз өлөбүз, ооруп атабыз. Ошо менен 20-30% сразу токтотосуз. Машина катализаторларын жана Кытайларды сүйлөшүп көрүш керек да, баарын катализаторго өткөрүп. Катализатор жок машиналарды Бишкекке киргизбеш керек. Чечимди катуу боло эле. Өлкөдө саясий эрк барбы? Бар. Акча барбы? Бар. Айткандай пландаш керек да, иштеш керек. Газпром менен сүйлөш керек, Газпромдон сураныш керек. Кышкы тариф бериңиздер бизге. Биз бүт баарын газификация кылып, абоненттериңиздерди арттырып беребиз, биз силерге пайда алып келип атабыз. Анан жанакы 8%ды 1%га түшүрөбүз дагы, элге ошо газификациясын алып туруп батырапаттан чечип бериш керек. Бишкектин тегерегинде 47 конуш бар эле, дагы 2 конуш кошулса 49 конуш. Мурун 47 миң үй бар эле, азыр 130 миң үй болуптур, частный үйлөр. Ошолордун баарына газ алып кириш керек дагы. Тарифти кышкы тарифке өткөрүп бериш керек. Андан калган убагындагы мурунку тарифти кала бериш керек. Башка жолу жок. Рахмат.